Мен аркама койсом, мен Жалал Абад шаарында жеке ишкерлер жер талашууда. Кыргызстан жана Рахман Ата соода жайынын жетекчилери унаа коюучу жайды талашып шаар мэриясына кайрылышкан. Арызга ылайык Кыргызстан соода жайына кирүүчү жолду акылуу унаа токтоочу жайга айландырып тоскоолдук жаратууда. Бул көрүнүштү иретке келтирүү максатында шаардын биринчи вице-мэри баштаган топ соодагерлер менен жолугуп, абал менен таанышып кайтты. Мен аркама койсом, мен жуя калат. Сиздин өзүңүздүн машиналарыңыз турбайбы аркада эже? Акабат Эркинбаева 15 жылдан бери Жалал Абад шаарында жайгашкан Кыргызстан соода жайын иштетип келет. 4 жылдан бери аталган жайга унаа кирүүчү жолун Рахман Ата соода жайынын ээси тосуп, кирген унаалардан акча жыйнап келген. Эки ишкер жолду ачып берүү үчүн жергиликтүү бийликке арыз менен кайрылган. Зданиянын жанынан 3 метр калыш керек эле. Ага навестерди куруп пайдаланып атат. Пожарный хотун жок, кирип чыга турган. Аркамда кичине территориям бар эле, ал жерге машиналарга кирип чыгып, стоянка катары пайдаланып атабыз. Курук жерге биз налог төлөп атабыз да. Ошол кирип чыккан налогду дагы урматай алып атат. Биз жака ала турган кароочуларыбыз алса, буларды уруп, балдары токмоктоп, жакшы мамиле кылбастан ушул жерге бизге ход бербей атат. Талашка түшкөн жай буга чейин бир адамдын карамагында болсо, кийин 2 адамга сатылгандыктан аларга жол калбай калган. Учурда өрт өчүрүүчү, унаа кирүүчү жайда акылуу унаа токтотуучу жайга айланган. Архитектуралык талапка ылайык имараттын айланасында 3 метрдей жай бош болуусу шарт. Бирок ал жайда соода жайлары ээлеп турат. Жок, келише албаган болсо, анда сотко кайрылып, биз сот бизге талапты коет, маселени жол маселесин чечип берди. Биз ошол эски көчөлөрдүн, эски проходдордун ордуларын көрсөтүп, ошо принудительный себептеп соттун чечими. Бүгүнкү күндөн жалтырда машиналар парковка кылып алган да. Хаотичный машинанын парковкасы турат, ким пайдаланып атат билбейм. Ал эми Рахман Ата соода жайынын жетекчиси аталган жайга кирген унаалардан акча аларын, бирок Кыргызстан соода жайындагылардын унаасы акысыз кирерин айтат. Эми биринчи вице-мэрдин кийлигишүүсү менен алар өз ара келишим түзүүгө макулдук беришти. Бирок коюлган айыптоолор боюнча интервью берүүдөн баш тартты. Азыр мына орток келишим болду эже. Эже сизге мынаяктан ход берип атат. Жай отуруп Эки ишкертең шаар мэриясына арыз менен кайрылып, талаш жерлерди тактаганны жардам сурашкан. Бирок ал жай жеке менчикте болгону үчүн шаар мэриясы кийлигишүүгө укуктуу эмес. Ошентсе да тургундардын суранычы менен мэриянын жетекчилери соодагерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Аны менен катар эле жол жээгинде чачылып жаткан соода жайларын иретке келтирүү боюнча тийиштүү тапшырмаларды берди. Аныктап, ал жерде чачкынды мыйзамсыз соода кылып аткан адамдарды алуу маселеси боюнча тапшырма берилди. Андан сырткары ушу муниципалдык менчиктеги бош жаткан соода түйүндөрү бар экен, аларды дагы муниципалдык менчик башкармалыгына тапшырма бердик. Ушул иштеткендердин иштетип, иштетпегендердин бир тарафты келишимдерин бузуу боюнча. Үчүнчүсү ушул жолду аныктап бергиле деген экен. Азыр ушу эки ишкердин себеби дегенде бул жеке менчик тарап болгон соң ошо ишкерлер өз ара келишип бул маселе чечилди. Жеке менчик талаш тартыштар эми сот аркылуу гана чечилиши керек. Шаар мэриясы бул көйгөйдүн чечилиши үчүн шаардык архитектурага жерлерди тактап өлчөө тапшырмасын берди.